Салам достор. АКШ Иранды түнү менен бомбалап кеткенин Иран кантип билбей калды деген суроо сиздерде да пайда болсо керек. Чынын айтканда B-2 Split учагы аткарган түнкү балка операциясы дүйнө жүзүнүн көңүлүн буруп турат. Айрыкча Кытай, Россия, Түндүк Корея үчүн өзгөчө маанилүү. Себеби бул бомба канчалык күчтүү болсо, аталган өлкөлөргө мындагы бункерге окшош бункериңер болсо, анда аны кайрадан карап чыккыла деген сигнал болот. АКШнын дүйнөдө психологиялык үстөмдүгүн арттырат. Эми бул операция кандайча аткарылды? Балким жаңылыктардан уккан чыгарсыз. Бирок ошентсе да, кыргыз тилинде бул операция кандай аткарылганын кыскача баяндап берейин. 2025 жылдын 21 июнунда таң эрте менен АКШнын Миссури штатындагы Уайтмен аскердик аба базасынан бир топ B-2 Split учактары жашыруун түрдө учуп чыгышты. АКШ B-2 Split учагын эки топко бөлүп, карама-каршы багыттарга жөнөттү. Бир тобу жөн эле элдин, ошонун ичинде Иран чалгын кызматынын башын адаштыруу үчүн Гуам же Диого Гарсия базаларына карай жөнөп, дүйнөлүк маалымат каражаттарын жана Ирандын чалгын кызматынын көңүлүн бурду. Ал эми негизги топ МОП бомбаларын көтөрүп, Иран тарапты көздөй жөнөдү. Бул ыкмалар Ирандагы Фордо уран байытуу бункерин аткылоо максатында колдонулду. Бул операция 37 саатка созулган узак миссия болгон. Жерге конбой асманда көккө чейин учуп жүрүү үчүн учактар көп жолу KC-135 учуучу танкерлерден абада күйүүчү май менен толтуруп турушту. B-2 учактары Ливан, Сирия, Ирак аркылуу өтүп, Иран аба мейкиндигине кирип жатканда, АКШ күчтөрү электрондук согуш ыкмаларын колдонушту. Ал үчүн жогорку ылдамдыктагы учактар Ирандын радарларын жана ракета коргонуу системаларын адаштырып, GPS сигналдарын бузду. Бул деген эгер сиз картада ушул жерде турсаңыз, мүнөт өтпөй бул жерден көрүнүп каласыз дегенди түшүндүрөт. Мына ушул ыкма ансыз да аксап турган Ирандын аба коргонуусун ого бетер начарлатты. Фордо өзөктүк комплекси Ирандын эң бекем корголгон жайларынын бири. Анын ичинде 6 жер алдындагы туннел бар. Байытуу камерасы тоонун ичине түз 200 метрге кирип жайгашкан. Ага жетүү үчүн кеминде 40 метр калың тоону тешип өтүшү керек. Ушуга байланыштуу АКШ 6 B-2 Split учагын GBU-57 бункер талкалоочу бомбалар менен колдонду. Алар жертөлөөгө кирүүчү 6 бункердин кеминде 3-өсүн талкалады. Спутник сүрөттөр жана эксперттер жардыруу ички инфратүзүмдү да бузганын айтып жатышат. B-2 учактары Иранга кирерден 1 саат мурун АКШнын аскердик кайыгы Исфахандагы объекттерге 30дан ашык канаттуу ракета учурду. Бул бир эле учурда абадан жана деңизден чабуул жасалып, Ирандын коргонуу күчтөрүн баш аламан кылды. Бомбалар түнкү саат 2:10 чамасында ташталып, 25 мүнөт ичинде Фордо жана Натанс жайларына 14 бомба түштү. Ал арада канаттуу ракеталар Исфаханга түз тийип жатты. Ошентип кыска убакытта миссия аяктап, B-2 учактары көзгө урунбай кайра кайтышты. Эми бул B-2 Split учагы радардан кантип жашынат? Бул B-2 учагында вертикалдуу канат, стабилизатор жок. Анткени мындай түзүм радар толкундарына белги берет. Ошондуктан B-2 учагынын арткы куйругу вертикалсыз ылаачын кушуна, орус тилинде сапсанга окшош. Бул атайын радарга көрүнбөө үчүн ойлонулган. Анда кантип бурат десеңиз, анын ордуна тормоз рулдары Split Track Radars колдонулат. Бул система учакты жай, бирок көзөмөлдөп бурууга жардам берет. Мисалы, сол педалды басканда, сол жактагысы ачылып, учак солго, оң жакты тепкенде, оң жака ачылганда, оңго бурулат. B-2 Split'тин түзүлүшү. B-2 учагы ар кандай композит материалдардан турат. Канат четтери айнек була менен эпоксидтен жасалган. Бул радарды адаштырат. Негизги канаттар графит эпоксидтен, экипаж отургуч бөлүгү алюминийден жасалган. Кыймылдаткычка жакын бөлүктөр жогорку температурага туруштук берүүчү титан металлынан, кээ бир жашыруун бөлүктөрү полимиттен жасалган. Ал жылуулукка туруктуу жана радарга көрүнбөйт. Бул компоненттер учакты жеңил, бекем жана жашыруун кылат. Анан ал $1 миллиард радар боёгу менен боелгон. B-2 учагынын сырткы каптамасына RAM деп аталган радарды сиңирүүчү материал колдонулат. Бул технология F-22 Raptor жана
F-35 Lightning II учактарында да колдонулган. Учактын курсагында бомба таштоочу адаптер системасы бар. Ал 80 дана Mark 82 бомбасын, ар бири 227 килограммдан, миссияга жараша 16 дана AGM-158 ракетасын алып жүрө алат. Ар бири $1,5 миллион бааланат. Бул ракеталар учактан ажырагандан кийин канаттарын жайып 370 км алыстыкка уча алат. МОП же болбосо масштабдуу Ordnance Piercing бомбасы кантип иштейт? B-2 учагы бийиктикте учуп бара жатканда бомба туура келген жерден ташталат. Анын бийиктен түшүшү траекторияны так жөнгө салууга жардам берет. Бомбада GPS жана инерциялык навигация системалары бар. Бул маалыматтар 4 кичинекей руль канаттарына берилет. Арт жагындагы канаттар реалдуу убакытта кыймылдап, траекторияны оңдоп турат. Анткени бомбада кыймылдаткыч жок. Ал жалаң гана гравитация жана аэродинамикага таянып учат. GBU-57 бомбасынын салмагы 14,000 килограмм. Ал 60 метрден ашык тереңдикке кирип, бетон түзүмдөрдү тешип өтө алат. Бул эң катуу корголгон объекттерди да жок кылууга ылайыкташкан. Эми бул бомба канчалык эффективдүү иштегени азырынча так белгисиз. Израиль бул жака жетип, жеринде текшерүүгө аракет кылып жатат. Ал эми АКШда сырдуу маалымат ачыкка чыгып кетип, Трамп менен массалык маалымат каражат кызматкерлери айтышып жатат. Ал маалыматта Фордоодогу бомбалоо жакшы жыйынтык берген эмес деп айтылат. Мунун чын төгүнүн убакыт көрсөтөт. Эми өзүмдүн оюмду кыскача айта турган болсом, менимче бул 12 күндүк согушта Израиль АКШсыз алсыз экени көрүнүп калды. Бул жерде Израиль канчалык актанбасын, эл аралык келишимдерди бузду, бирок ал үчүн жооп бербейт. Израиль дүйнөгө эгер кайсы бир өлкө кооптуу көрүнүп жатса, ал өлкөгө кол салса боло берет деген тенденцияны күчөтүп койду. Ал эми АКШ Израилдин шылтоосу менен Иран аба майданын мыйзамсыз бузуп, бомбалап чыгып кетти. Бул үчүн баары бир жооп бербеши белгилүү. Бул согушта эки тарап бири-биринин күчүн бир сынап алышты. Кемчилдигин, артыкчылыгын көрүштү. Эми согуш бүткөн ченде да алар кийинки кармашка мындагы кемчиликтерди эске алып, катуу даярдана беришет. Жыйынтыгында эки тарап тең уткан жок. Кекти, бири-бирине болгон өчтү дагы да күчөттү деп ойлойм. Аягында достор белгилей кетчү нерсе бар. Азыр биз көргөн, окуган маалыматтар таптакыр башкача болуп чыгышы да мүмкүн. Бүгүнкү чындыктар эртең жалган болуп калышы да ыктымал. Окуянын ичинде канчалаган сырдуу иштер жүрүп жатканы азырынча белгисиз. Убакыт өтүп акырындап ачыкталат. Азырынча Ирандагы бул бомбалоо боюнча кыскача маалыматтар ушундай. Каналга катталып ой пикир жазганды унутпаңыз. Кийинки жолугушууга чейин кош болуңуз.